Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Meyrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, бүгүн да сиздер менен жараткан Аллах Тааланын бир берекелүү күнүндө өзгөчө Алланын мээрими, рахматы жааган Рамазан айынын так ортосунда Жума күнүндө жолугуп олтурабыз. Аллах Таала ушул улуу түндөрдүн урматына бардыгыбыздын дуаларыбызды, тооболорубузду кабыл кылып, күнөөлөрүбүздү кечирип, мындан аркы жашообузду жараткан Аллах Таала өзү буйругандай, пайгамбар көрсөткөндөй бир күнөөсүз жашаганга бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Бүгүнкү жума баян, жума сабак сиздер менен Кудайым буйрса, мына ошол динибиздин орток дин экендиги, динибизде аша чабуунун жок экендиги, динибизде жаштардын, динчилдердин туура эмес терс агымдардан сактануусу жөнүндө сөз кылабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө биздин коомубуздун эң чоң маселелеринин бири бул динчилдердин, намаз окугандардын, мечитке каттагандардын арасында динибизди анча-мынча бир туура эмес жерлерден үйрөнүп алып, анча-мынча туура эмес маалыматтарды сиңирип алып, өзү саналуу гана адам мечитте намаз окуй турган болсок, ошол саналуу адамдар бири-бирибизди жанакы жаман көз менен карап, бул мага окшоп окубайт экен, мага окшоп турбайт экен, мага окшоп дуа кылбайт экен деген сыяктуу анча-мынча жанакындай өзү саналуу адам болгондугубузга карабастан кайчы пикирлер менен же ар түрдүү намаз окугандар бүгүн биздин коомдо модага айланып баратат же жакшы эле бир кеңири жайылып баратат десек дагы аша чапкан болбойбуз. Ал эми бир катарда бир имамдын аркасында бир мечитте туруп түрдүүчө намаз окуган, түрдүүчө дуа кылган, түрдүүчө көз караштарда болгондун акыбети бул уже сөз талашууга алып келет. Сөз талашуудун акырысы бул уже жүр эркекче чечишип алалы деп эшикке чыкканга алып чыгат. Ал эми эшикке чыгып эркекче чечишкенден кийин уже экөө тең бир жерге барып, анан ошо боюнча ал дагы бул дагы мечитке намазга каттабай калып, Кудай сактасын, кан төгүүгө чейин барышы мүмкүн. Анткени бул мына ошол жанакы пикир келишпестик, бул мынау негизги көз караштан кеткенде бул чатак. Анткени эң жаманы бул сабатсыздык, билимсиздик. Бул туура кылып атканы дагы туура меники дейт, туура эмес кылып атканы дагы меники туура деп, жанакы эң жаман адам өзү билбейт, билбегенин дагы билбейт. Кээ бирөөлөр бар да, билбейт, бирок дамыладан сураш керек дейт, бул нормальный адам. Буну оңдосо болот, адам кылса болот, демек бул дамылага, устазга таянып атат. Кээ бирөөлөр бар, молдекең айтып берет, мына мен айткандай болот дейт. Мен билем дейт. Өзү билбейт, билбегенин дагы билбейт. Мына ошол эң жаман нерсе. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Ва казалика жаалнакум умматан васата", биз силерди орточо үммөт кылдык дейт. Аша чаппаган, чектен чыкпаган, ортолукту карманган, адеп ахлактуу үммөт кылдык дейт. Демек, бизде аша чапкан, радикализм кылган, мына ошо жанакындай динде терең кирип кеткендик, бул бизге таандык эмес. Аллах Таала башка бир сүрөдө, Ал-Имран сүрөсүнүн 103 аятында: "Ва ла тафаррaqu", о момундар, бөлүнүп жарылбагыла дейт. Жамаатка, агымга жанакындай ажырабагыла, жамаат болуп бөлүнүп албагыла дейт. Бул нерсе мына ошол динибиздеги эң коркунучтуу амалдардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббас риваят кылган хадисте: "Ияkum вал гулу фид-дин", динге терең кирип кетүүдөн сактангыла. "Фа иннама халака мен кана qaблакум бил гулу фид-дин", динге терең киргенден абайлагыла, силерден мурдакылардын бардыгынын кыйрашы жок болушу динди туура эмес түшүнүп, каалагандай үйрөнүп алгандын кесепетинен болгон дейт. Дин бул каалагандай, өзүңө жаккандай жанакындай кабыл ала турган нерсе эмес. Дин ва ма кала Аллах ва ма кала Расул. Аллах эмне деген болсо, пайгамбар эмне деген болсо, мына ошол. Бирок ошол Аллахтын эмне дегенин, пайгамбардын эмне дегенин мына ошол тафсирчилер, муфассирлер, мухаддистер, мына ошол хадис илиминин адистери, Кур'ан илиминин адистери, фикх илиминин адистери түшүндүрүп берген жол жобо менен түшүнүшүбүз керек. Түздөн түз түшүнгөндө эмне болот экен? Мына ошондо жанакы биз айткан ажырауга, терең кирип кетүүгө жана башка нерселерге жол ачылат. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошондуктан дагы эмне кылышыбыз керек экен? Дин маселесинде аяр болуш керек, этиятташыбыз керек, абайлашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ман фаракал жамаата шибран факад халаа рибгатал ислам мин унуқихи",
Kimde kim İslam'dan bir karış alыстay turgan bolsa, kimde kim cemaattan bir karış alыстasa, cemaattan bölünüp öz aldınça bolom dep bir karış alыстay turgan bolsa, al İslam'dın moynundağı boğusun çeçip öz aldınça janakında emne ketkenge barabar deyt. Bul degen söz İslam'dan çıkıp ketet degen söz. Cemaat yerçibey koygon, cemaatка moyun sunbay koygon, erejege emne moyun sunbay koygonдар. Hormatly musulman bir tuğandar. Demek radikaldaşuunun başlalışı bul bilimsizlikten başlalat dagı. Adam Kur'an okuyt, hadis okuyt. Je bolbosam Kur'an okugan, hadis okugan birөө dugat. Je bolbosam internetте erçiyt. Mana oşol bilgen malumatın özündögü bar akıl menen siңиргенде проблеманын бардыгы ошонон чыгат. Проблеманын бардыгы мына ошол эмне өзү каалагандай кабыл алганда чыгат. Мен могу жерде мондай аят көрдүм, мондай хадис көрдүм. Ушуну кантип түшүнсө болот? Ушунун маңызы кандай деп туруп бирөөгө чечмелештирип түшүндүрүп алган болсо анда маселе башка. Бирок өзү окуп эле мына ушундай болот дей турган болсо анда бул нерседе эмне жанакындай өзгөчө бул Кур'ан кыска сөздөр менен мына биз күндө буякта таравихте ошол Кур'ан тафсирлерин окуп атабыз. Күндө ар бир сүрөгө токтолуп, бул кыска бир сөз менен миңдеген маанилерди камтыган. Араб тилинде түшкөн. Араб тили өзү ошондой бир эмне, бир сөз менен миңдеген маанини берген тил. Анан араб тилдин ичинен дагы бул Кур'ан Аллах Тааланын сөзү болгондон Аллах Таала бир жанакы кылдаттык менен, чеберлик менен кыска бир сөз менен миңдеген маанилерди максат кылган. Ошондуктан муну бир окуп алып туруп эле бул нерседен Кудай Тааланын максаты эмне? Кур'анда бир аят келди, аны пайгамбар түшүндүрүп берген. Булунан максат мондой. Кээде жанакы сырткы маанисин алганда кыргызчадан деле карай турган болсок, анча-мынча эмне жанакындай өтмө мааниде айтылган сөздөр бар. Биздин мечиттин мына ошол эмне мечит болуп иштеши үчүн жамааттан арыз керек экен. Мага мэриядан 1000 адамдын колун топтоп кел деди десем, 1000 адамдын колун кесип топтоп кел деген сөз эмес да. 1000 адамга кол койдур деген сөз. 1000 адамга кол топтоп кел дегенде, уже бул 1000 адамга кол койдуруп кел деген сөз. Эгер түз маанисин алсак, Шумкардамла мечитин иштеш үчүн 1000 адамдын колун кесип портерге жүктөп мэрияга апарыш керек экен деген сөз. Бул эми мен биз өзүбүздүн бир жөнөкөй бир сөздү ушинтип мисал кылып келтирип атам. Ал эми бул Кур'анда Аллах Таала бир кыска сөз менен миңдеген миллиондогон маани максаттарды кабыл алган, анын жанакы өтмө маанилерин түшүнбөстөн туруп түз кабыл алганда адашуудун бардыгы, проблеманын бардыгы ошонон келип чыгат. Тилекке каршы мына ушундай эмне, ал эми мен сиздерге бир эле мисал бердим. Ал эми буга окшогон эмне миңдеген мисалдар бар. Ошондуктан бул аят хадис түшүнүүдө, кээде бул аят хадис түшүнүүдө мага окшоп арабча билгениң дагы жетиштүү эмес. Аят хадис түшүнүүдө арабча билгендин өзү дагы жетиштүү эмес. Мына ошол аалымдардын, устаздардын койгон эрежелерине баш ийбей турган болсоң, ал арабтын өзү деле адашат. Адашкан араб деле ошончо, анын түрү менен көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, динде абайлаш керек, этиятташ керек. Мына ошол эмне дасыккан адистердин жолу менен издеш керек. Дин бул аманат, муну кимден алып аткандыгыбызды карашыбыз керек. Кимден үйрөнүп атканыбызга эмне карашыбыз керек. Демек, бүгүн жанакы биздин анча-мынча туура эмес дом салган жанакындай строй компаниялар документи башкасына кесек чыккандан акыркы күндөрү бардыгыбыз жанакы эмнесине карап кайсыл фирма жакшы деп изилдеп жүрүп алып калдык. Эмне адашып калбайын, алып алып 4 жылдап 5 жылдап дагы дому бүтпөй жүрүп калбасын деп. Анча-мынча жанакы Дубайдан, Америкадан машина алдыргандардан кесектер чыкты эле, уже аларды да сорттоп калдык. Мына фирма болбойт экен, мындан алсаң 2 айда келет экен, мындан алсаң 3 айда келет экен, мындан алсаң уктатып кетет экен деп. Демек, бир жөнөкөй бир үй алганда, машина алганда ишеничтүү адамдарды издеп карап атабыз дагы, анан динге келгенде алдыңдан чыккандын баарын ала бересиң. Ал үйсүз жашаса болот, машинасыз жашаса болот, бирок бул динсиз акырет түбөлүк күйүп жок болот. Демек, дин аманат, муну кимден алып аткандыгыбызды бардыгыбыз эмне кылышыбыз керек экен, урматтуу мусулман бир туугандар, абайлап карашыбыз керек экен. Ислам тарыхында пайгамбардан кийин мына ошол анча-мынча момундардын жетекчилеринин арасында мына ошол неме ызычуу чыгып, хавариждер деп чыгып, харажиттер чыгып, бул мына ошол эмне анча-мынча салгылашууларга, согуштарга керек болсо Азирети Али пайгамбарыбыздын күйөө баласы, агасынын баласы, эң ишенгени, динибизди терең билген аалымдардын бирөөсү пайгамбарыбыз айткан боюнча. Бирок ошол эмне Айше небиз экөө эки тарапта болуп калат. Бүгүнкү күндөгүдөй оппозиция деп.
Мына ошондой доор ислам тарыхында уже пайгамбардан кийин башталган. Булчу бири-бирине каршы чыккан, башка кылган. Бүгүн анча-мынчалар бири-бирине каршы болуп калса, неужели деп атпайбызбы? О Азирети Али менен Айшенин өзүнүн ортосунда болгон бул нерсе. Позиция, карама-каршылык. Мына ошол харажиттердин доорунда мына ушундай маселе чыгып, эки тарап болуп калган учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ошондо Азирети Али пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Ямандан жанакындай тазаланбаган топурагы бар алтын жөнөтүп берет. Тазалана элек алтын жөнөтүп берет. Бул пайгамбарыбызга келген учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны мына ошол жердеги эми динге кирем деп аткан жанакындай башка уруулардын чоңдоруна берет. Буга бергенде анан ошол пайгамбардын өзүнүн тууган уруктары Курайштар чыгат. Мухаммад, буга кандай болуп калды? Биз турсак сен бул бегенелерге берип, мынетте өзүбүзгө бербейсиңби? Пайгамбарыбыз мен буларга бергеним, буларды динге жибитейин дедим дейт. Булардын көңүлүн алайын, подход деген сөз, динге киргизиш үчүн. Булардын жүрөктөрүн жибитиш үчүн берип атам дейт. Динибизде бул нерсе бар, каралган. Мына ошол эмне, эгер эмне жанакындай иманга пайдасы тие турган болсо, ушундай кылса болот деп. Анан мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошентип аларга сен де буларга бересиң да бизге бербейсиң дегенде, мен алардын жүрөгүн жибитиш үчүн кылдым дейт. Ошондо анан жанакылардын арасынан бирөөсү келет дагы, о Мухаммад, Аллахтан корк дейт. Сен адилетсиздик кылдың дейт. Сен бизге бербей койдуң дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, эгер мен Аллахка каршы чыксам, анда ким Аллахка баш ийет? Аллах Таала бүтүндөй үммөттү ишенип, дүйнө ишин ишенип мага тапшырып аткан болсо, Кудай мага ишенип атса, ал эми силер мага ишенбейсиңерби деди. Андан соң жанагы киши эмне? Бас Кудайдан корк деген киши, пайгамбарга Кудайдан коркпайсыңбы деп адилеттүүлүк кыл деген киши кетип калгандан кийин, сахабалардын арасынан бирөөсү турду, "Я Расулалла, бул эмне мынтип өзүнөн кетип атат, сизди келип Кудайдан корк деп деди. Сиз Кудайдан коркпосоңуз ким Кудайдан коркот деди. Рухсат берсеңиз барып башын алайын деди. Халид ибн Валид болчу деп тарыхчылар айтат бул кишини. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Жок, муну жөн койгун" дейт. "Мен бул кишинин тукумунан бир коом чыгат" дейт. Алар Кур'ан окушат, хадис окушат, бирок окуган Кур'андары кекиртегиден нары өтпөйт, жүрөгүнө жетпейт дейт. Булар учуру келгенде мусулмандарды өлтүрөт дагы, мусулман эместерди тирүү калтырат дейт. Булардын окуган Кур'аны жүрөгүнө жетпейт, кекиртегиден нары өтпөйт, тилинде гана болот деген сөз. Алар исламдан жанакы жаанын огун атканда жаадан алыс кеткен сыяктуу, исламдан булар ушинтип чыгып кетишет дейт. Булар динден мына ушинтип чыгып кетишет. Эгер мен аларга жетсем, аларды ат коому өлтүрүлгөндөй өлтүрмөкмүн дейт пайгамбарыбыз. Буларга бир дал келип калсам, ушулардын ошол жанакы урпактары понт көтөргөн заманга жетсем, булар менен согушуп, буларды кырмакмын дейт пайгамбарыбыз. Анан пайгамбар бул доорго жетпей калат дагы. Мына жана мен айткан Айшенин өзү менен Азирети Алинин окуясы өткөндөн кийин, анан бул мына ошол арадан жылдар өткөндөн кийин Абдулла ибн Аббас айтат, ошентип хавариштер 6000 адам болуп, оппозиция бөлүнүп, Азирети Алиге каршы чыккан учурда мен Азирети Алиге айттым дейт. Ибн Аббас айтат, о моңдун падышасы, мен барайын дагы бул научиктен чыкканда мен сүйлөшөйүн, алар менен биздин турганда бир диалогга келели деди. Азирети Али, жок, барсак алар сени өлтүрүп кыйнайт деди. Жок, муйнин мага алар эч нерсе кыла албайт. Мен барып алар менен эптеп диалогко көндүрөм дедим дейт. Андай боло турган болсо макул бар деди дейт. Анан жанакындай жакшынакай кийимимди кийип, чачтарымды тарап алып барсам, о Ибн Аббас кел деди дейт. Эмне иш менен келдиң дедилер. Мен айттым дейт, мен силерге пайгамбардын сахабалары, мухажирлер жана ансарлардын жанынан келдим. Пайгамбардын күйөө баласы, бүгүнкү күндөгү жетекчи Азирети Алинин жанынан келдим. Силер өзүңөрчө аларга каршы чыгып атасыңар. Бирок силер Кур'ан ошол мен келген сахабаларга түшкөн. Хадис ошолорго түшкөн. Силер Кур'ан хадис алардан ашыкча жакшы түшүнүп кеттиңерби, кыйын болуп кеттиңерби? Унчукпай эле ошолорго баш ие бербейсиңерби? Анткени алар араб, анан мына ошол эмне Кур'анды так билгендер дедим дейт. Десем, мына ошондо алардын айрымдары, муну менен сүйлөшкөндөн пайда жок, булар баары сөз түшүнбөйт деди дейт. Дедилер, эки-үчөөсү айтты дейт. Жок, балким сүйлөшөбүз. Мен айттым дейт. Макул диалогко баралы дедилер. Азирети Алиге жана мусулмандарга бүгүн силердин каршы болуп атканыңардын себеби эмне? Эмнеге наразысыңар? Проблема эмнеде десем дейт, алар 3 нерседе Азирети Али туура эмес башкарып атат, туура эмес иш кылды деди. Биринчиси, алар айтышты, ал Аллахтын динине адамдарды өкүм чыгарууга аралаштырды. Ал эми Аллах Таала
керемети Кур'анда өкүмдү мен чыгарам деген. Кудай гана өкүм чыгарыш керек да, бирок Азирети Али анча-мынчалардан сен мынага өкүм берип кой, сен мынага өкүм берип кой, мына маселени чечип берип кой деп атат. Болбосо өзү Кур'анда гана өкүм чыгыш керек эле деди. Бул болду. Экинчиси деди. Макул, мунун ары чечебиз азыр. Экинчиси деди, ал согушту бирок туткун алган жок деди. Согушта жанакы жеңилип калган тараптын аялдарын, олжосун, кылыч-пылычын, жанакындай жей турган азык-түлүктөрүн албай койду деди. Мунун ары дагы чечебиз деди. Үчүнчүсү деди, ал эмне? Өзүн жанакындай момундардын падышасы деген атты өчүрүп салды деди. Мен президент эмесмин деп жар салып койду деди. Биз ага ишенип отурсак деди. Мындайча айтканда эмне? Жанакы тапшырып берип койду. Мен жетекчимин деп туруп коюш керек, ушунча аркасына адам тургандан кийин деп туруп, бул бийлик талаш ошол доордо болгон. Дегенден кийин Ибн Аббас бул кереметти Кур'анды эң мыкты түшүнгөн, эң жакшы туржуманул Кур'ан деп Кур'анды тафсир кылуучулардын мыктысы болгондуктан, эми мен силерге жанакы айткан 3 проблеманы чечип берсем, силердин дооңордун маселесин чечсем, ошондо кайтасыңарбы десе, бардыгы бир ооздан эмне дейт? Эгер сен бизди ынандырсаң, көңүлүбүзгө жага турган жоопту берсең, кайтабыз жолубуздан дейт. Болду, баш ийебиз дейт. Андай боло турган болсо кулак салгыла. Мындан башка доомат жокпу? Жок, ушул үчөөбүз эле. Андай болсо, Аллахтын дининде адамдарды өкүм чыгаруучу кылып койду дедиңер. Эгер бул сөзүңөрдү эске ала турган болсок, анда Аллах Таала кереметти Кур'анда дагы бул сыяктуу адамдарды өкүм чыгаргыла деген жерлери бар. Мисалга ала турган болсок, ажылыкта аңчылык кылып койгон адам. Ажылыкка барганда жанакы ихрам кийгенден кийин адам баласы жанакы курт кумурскаларды, чымын-чиркеле Меккенин дарак таштарын сындырганга болбойт, сөгүнүп талаш тартышканга болбойт, аңчылык кылганга болбойт. Жанакындай коён бир бөлөбөттөрдү өлтүргөнгө болбойт. Эми кимдир бирөө ушинтип кое турган болсо, кереметти Кур'анда Аллах Таала айтат, эгер кимде ким силердин араңардан эмне мына ошол ажылыкта ошондой ишке барып кала турган болсо, анда ал эки адилеттүү адам өкүм чыгарып берсин анын тарабы боюнча дейт Кур'анда. Экинчиси мына ошол эмне? Эр катын ортосунда. Эгер эр катын ортосунда талаш тартыш болуп кала турган болсо, анын туугандарынан бир өкүм кылуучу, мунун туугандарынан бир өкүм кылуучу кылгыла дагы ортолорун жараштырып койгула дейт. Күйөө бала менен кыз урушуп кетти, куда тараптан бирөөнү, бала тараптан бирөөнү кылып туруп, экөө маселесин уккула дагы эр катын жараштырып койгула деген эреже бар дейт. Ушул нерселерди Аллах Таала өзү моундай болот десе болот эле, бирок ошондо эки тараптан эки адамды шайлагыла да ошолор буларды маселесин чечип, карап, жараштырып койсун деп атпайбы дейт. Ошондо жараштырып койсо болот дейт. Болбогондо ажылыкта дейт, коёндун бир 4төн биринин баасы дейт. Bir кичинекей чымчыкты өлтүрүп койсо, каптарды өлтүрүп койсо, эки адам чечсин дагы штрафын белгилеп берсин дегенге Аллах Таала уруксат берип аткан болсо дейт. Ал эми мусулмандардын ишинде, мусулмандардын бир маселени чечип бергендиги андан дагы маанилүүрөөк эмеспи эки адамды жараштыруудо дейт. Жөнөкөй бир чымчыктын маселесинде адамдар чечсе болот Аллах Таала айтып аткандан кийин мусулмандардын ынтымагы башкасы үчүн жөн эле өкүм чыгарсаңар боло берет деген аятты алып келди. Буга макул болдуңарбы деди эле. Мунусуну чечтик деди. Ооба, мунун туура болду деди. Бул дооматтан кайттык деди. Экинчиси деди. Силер деди, Азирети Али согушту, бирок жеңилген тараптан туткун албай койду. Жеңилген тараптын аялдары кул болуп калат. Катын кылып алыш керек, жана жеңген тарап. Жана азык-түлүктөрдүн бардыгын олжо кылып алыш керек. Душман тарапта ким бар деди. Силер айтып аткан, силер душман деп эсептеген тарапта Айша эне турат деди. Кереметти Кур'анда пайгамбардын аялдары менен момундардын энеси деп айтылат. Айша энебизди туткун кылып алалы деп атасыңарбы силер деди. Айша энебизди туткун кылабыз десеңер дагы имандан чыгасыңар. Айша энебиз биздин энебиз эмес, апабыз эмес десеңер дагы имандан чыгасыңар. Экөөгө тең Кур'ан аяты бар деди. Деди эле, биз түшүнбөппүз. Болду, кечирип кой деди. Эки маселеңер чечилди деди. Эми Үчүнчүсү Азирети Али өзүнү бүгүндөн баштап эмне эмесмин? Падыша эмесмин деп койду деди. Амирул Муъминин эмесмин деп койду деди. Бул оңой эле нерсе да, адамдардын ынтымагы үчүн ушул нерсеге барды деди. Пайгамбарыбыз керек болсо өзү пайгамбар болуп турган учурда Худайбия келишимине барганда, Алланын пайгамбары Мухаммад менен меккеликтердин ортосунда келишим деп жазганда меккеликтер каршы чыгат. Мухаммад, биз сен Алланын пайгамбары экениңди билсек, сен менен договорго орбайт элек. Жөн эле баш эт болчук. Сен биз үчүн пайгамбар эмессиң. Абдулланын баласы Мухаммад деп жазгын дейт. Алланын пайгамбары дегенди өчүргүн дейт. Пайгамбарыбыз дипломатия, келишим бир нерсеге максатка жетиш үчүн мына ошол эмне? Алланын пайгамбары деген жерде өчүрөт дагы,
Abdullah'nın balası Muhammed menen Mekkeliklerin otosunda kelişim dep jazdırgan deydi. Hazreti Ali'nin doğrucusu hem ne op kalsın bu Ummul Müminin, ne jana Amirul Müminin, momundardın padişası, prezident degen doğrucusu bu, ne degen doğrucusu bu? Yurundalada paygambar kerek bolsa paygambar degen жазууду өчүрдү deydi. Allah'ın elçisi degenden kaytkan. Bu emne bir maksatка жetiş үчүн, eldeşiş үчүн ança-munça özünün doğrucusundan, atalışından kaytıp koysa, eç nerse bolбойт, bunu tarihte paygambar özü kerek bolsa dalil degen dediler. Boldu, түшүндүk dedi. Андай bola turgan bolsa, eми kaytыңар бүттү dediler. 6000 adamın içinden ınsaptуу 2000'i gana sen tuura ayттың, biz Kur'an'da түшүнбөппүз, туура эмес кылппыз деп туруп ээрчиди. 4000'i жана интернеттен үйрөнгөндөр, Google'ду устаз туткандар, ayta öğret dedi dağı, daşı 4000'i ketти. 2000'i gana Hazreti Ali'ne İbn Abbas'ın sözünü ugup, emne musulmandardın katarına koşuldu, urmatı musulman bir tuğandar. Demek bizde kaçan açak fikir çıkat, kaçan talaş tartış çıkat, kaçan bölünüp jarılуу çıkat, kaçan bir namaza turup her türlü okuyubuz, özübüzdün tuura emes pikirdi, tuura emes ekendigin bilbestен, oşonu tuura dep katıp turup alganda. Eğer tuura maksatın bile turgan bolsak, anda bardığımız emne mına oşol jolubuzdan kaytışыбыз керек. Bul okuya bizge en bir çoğun sabak berdi dağı, dindi öz aldınca çeşmelöy, din bul öz aldınca çeşmelöy turgan nerse emes ekendigini urmatı musulman bir tuğanda bizge көрсөттü. Demek radikaldaşuudun kesepetleri öte oğur. Birinci üy bile buzulат. Radikal bolgan üy bile katın bala çakanı özünün köz karашына taڭulayt, ata-enesine karşı çıkıp, seler dindi tuura emes үйрөнүp algansыңар dep, ata-enesine emne janakınday kapırsın degenge çeyin barat. Ekinci, radikalizmden tuura emes düşünüktün ziyanı, qoğum buzulat, adamlar biri-birinden şekline başlaydı. Üçüncü, mamleket alsıraydı, ıntımak ketet. Bir cemaatı, bir katarda turgan adamlar tür-türdүү köz karашta olganda biri-birine kolda көрсөтпөй koyuyordu. Intıma gıdıragan jerde mamleket alsıraydı. Peygambarı sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol törtünçüsü bul, kan tögүү bolot, al эми İslam bolsa kan tögүүдөн tiyat, adam birin biri öldürүүдөн tiyat. Demek urmatı musulman bir tuğandar, bul her türlü köz karашta olgondun kesepeti, üy bülönün buzuluşuna, ıntımактын buzuluşuna, talaşıp tartışууга, anan akırı, senin ustazın ayta beret, men ustazım ayta beret dep olturup, mına oşol emne birin biri muştaşkanга çeyin çıgat deydi. Peygambarı sallallahu aleyhi ve sellem, inna dima'akum ve amwalakum ve aradukum aleykum haram. Selerden kanıngар, namısыңар, жаныңар, малыңар арам. Kahurmati yevmikum haza. Bugünkü ayet günü siyahtı. Ve fi baladikum haza. Mekke siyahtı aram. Ve fi şahrikum haza. Mana ol ulu ay siyahtı dep Kurban ayet günü peygambarımız sahabalarga kayırılganda selerden biri-biriңерге malыңар, намысыңар, жаныңар aram. Bugünkü mına ol ilk günüңөр siyahtı dep aytkan. Demek momundar biri-birine kural kötөрүүsü, biri-birine karşı çıgүүsü, urmatlı musulman bir tuğandar bu emne öte jek körülgön amaldardan. Allah Taala keremetli Kur'anda kuntum hayra ummetin ukhrijat linnas, seler adamlar üçün çıgarılgan en bir jakşı ümmet bolduңар. Ta'muruna bil ma'ruf ve tanhavna anil munkar, jakşılıkka çakırıp jamandıktan kaytarasыңар deydi. Demek momun bölüp jarganga, ızıçuu kılganga, eптеп жанакындай pikir kelişpестик taratып birdemeleri kılganga emes, balkim koldan kelişince biriktirgenge, jaraştırganga basım jasaş kerek. Ters agımdar, urmatı musulman bir tuğandar, bul adam balasına paydalı emes. Demek bul emne kıjırlanууну, narazıçılıkты, bölüngöndü çıgarıp жаштардын арасында üç nerseni eskertүү katara aytабыз. Бул нерсе мына ошол эмне бөлүнүп жарылуунун жыйынтыгы. Биринчиси бул динди ишенимдүү алымдардан үйрөнбөй турган болсок, мына ошол бөлүнүп жарылуу чыгат. Экинчиси интернеттен fatva alıp internetти ээрчигендин kesepeti. Бүгүн ChatGPT бар, Google бар, жана башка абайлаш керек. Мына ошондогу маалыматтар жанакы биздеги достоверный маалыматтарга, китептердеги тексттерге дал келген болсо жарайт. Анан ошол жака шарт эле орусча жаза коюп туруп эле, ошондон эле алган маалымат менен ушундай экен деп жанакыга таянып калбайлы. Анткени биз мусулмандар бүгүн жанакы раса телефон чукугуч болуп телефонго кирип кеткен менен пока bir нормальный программаны ойлоп чыгып, ушуну мусулмандарга пайдалуу деп сунуштай элекпиз. Бизге бүгүн динибизди үйрөнүп аткан мына ошол интернет булактары дагы бардыгы din sizlerden dayardap bergen materialdары. Demek alar bizge daim ele uşular dinlerini үйрөнүп алсын деп туруп tuura nerseni karmata berбейт. Belkim yüzden biri bir tamçılatkan bolsa dagı tuura emes багытка кетебиz. Ошого пока ananıраак bir учур келсе, башка болсо bizden bir кыйын хакерлер чыгып, башкалар чыгып,
мына ошо ChatGPT сыяктуу, Google сыяктуу бирдемелерди ойлоп тапкан маалда, урматтуу жамаат, эми интернетти устаз тутсаңар боло берет. Өзүбүздүн кыйын хакерлер, момун мусулмандар, илимдүү балдар ойлоп тапты. Туура эмес информация жок бейте бүт сорттоп турат деп туруп уруксат беребиз бир учур келсе. А пока биз могу аккаунт ачканды башканы дагы бир жакшы билбейбиз. WhatsApp'тан гана жанакы эмне голосовой жөнөткөндө араң үйрөнгөн мусулмандарбыз, сабатсыз бирөөлөр жасап берген программа менен жашап аткан. Демек ал бирөөлөр бизге жакшы нерсесин сунуштабайт. Абайлашыбыз керек, интернетке, телефонго ишенбешибиз керек. Пока интернет биз мусулмандар жасаган эмес, мусулман эместер жасаган эмне жанакындай куралдарды колдонуп атат. Демек, шайтандын каалаганы, керемети Куранда Аллах Таала айткандай, «Иннама юриду шайтан ан юқа байнакумул адавата вал багда». Шайтан силердин ортоңордо жанакындай эмне душмандыкты, чагымчылдыкты салууну каалайт дейт. Мына ошол нерседен бардыгыбыз абайлашыбыз керек, этиятташыбыз керек. Ислам дини, урматтуу мусулман бир туугандар, бул бөлүнүп жарыла турган эмес, бул ынтымактын, биримдиктин, ортолуктун, жеңилдиктин дини. Ислам дини бул жеңилдиктин дили. Аллах Таала мына ошол эмне керемети Куранда «Ва ма жа'ала алейкум фид-дин мин харадж». Динде Аллах Таала силерге кыйынчылык кыла турган нерселерди жүктөгөн эмес. Хадж сүрөсүнүн 78 аяты «Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха». Бакара сүрөсүнүн 286 аяты Аллах Таала колуңардан келбеген нерсени жүктөбөйт. Юридуллаху бикумул юср ва ла юриду бикумул уср. Аллах Таала силерге жеңилдикти каалайт, ооруктукту каалабайт. Мунун бир мисалын берем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ана как раз бүгүн орозуда турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан Абу Хурайра риваят кылган хадисте, пайгамбарыбыздын жанында отурсак, пайгамбардын жанына бир киши келди дагы, "Я Расулалла, мен өлдүм" деди. Ислам дини жеңилдиктин дини экенин мисалын сиздерге берейин деп атам. Бир сахаба келди, "Я Расулалла, мен өлдүм" деди. Бу чатак болду иш деди. Пайгамбарыбыз эмне болду деди. "О Аллахтын элчиси, мен орозо кармап туруп, бу аялыма тийиш кылып койдум" деди. Орозо кармаганда ооз ачканга чейин ак никелүү аялыбыз менен жакындык кылганга болбойт. Өзүмдү кармай албай калып аялымды кучактап отуруп деди, дальше башталып кетти деди. Даканса иш бүттү деди. Эмне болот я Расулалла деди. Мен өлдүм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай боло турган болсо, бир кулду бош азаттыкка чыгарды, бир кулду сатып ал дагы этикке чыгарып берди. Я Расулалла, кул сатып алыш үчүн кул болуш керек деди. Бул эң кедейи менин деди. Ал адам бечарасын өлтүрдү. Ya Resulallah olday, mende мүмкүнчүлүк жок dedi. Андай боло турган болсо 2 ай катары мен орозо карма dedi. 60 күн орозо карма dedi. Ya Resulallah, bu bir күндүк орозого чыдабай аяктан иш кылып койгон эми 60 күн кандай калды. Андай боло турган болсо 60 адам курсагын тойгозуп кой dedi. Ya Resulallah, ал нерсе дагы жок dedi. Пайгамбарыбыз анан кийин бир табакта курма алдырды дагы. Аны дагы, муну дагы эптей албасаң бул түгөгөн экенсиң. Анда муну ал дагы, муну Мадинадагы кедей кембагалдарга таркатып кой, ушул орозоңдун штрафын жапсын dedi. Ya Resulallah, муну өзүмдөн кедейлерге таркатышым керекпи dedi. Өзүңдөн кедейлерге таркат dedi эле. Мадинада менен кедей жок dedi. Пайгамбарыбыз күлдү дагы, сиздерге окшоп, бала чакаң менен жеп кой, ушул орозоңдун кафараты болот dedi. Дин ушундай, урматтуулар. Дин проблема создавать этпейт. Дин жеңилдик. Дин бул эркиндик, дин бул ынтымак, дин бул бактылуулук бериш керек. Дин бул бизди кайгыга, капага, тупик апарттыга турган нерсе эмес. Дин жол таппай калганда, эч бир тууганың, атаң, энең, аялың каккылап барсаң эшигин ачпай койгондо, дин бул эшигин ачып алып, мына сага бактылуулук деп туруп, ол мечиттен эмне бактылуулуктун эшигин көрсөтө турган нерсе. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, динден жамандык издебеш керек. Бул дин жеңилдик, жумшактык, ортолук дин экендиги урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыңыздарга мына ушул окуядан эмне болду? Белгилүү болду. Болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кулда азаттыкка чыгар деди, аны кыла албаймын деди. Орозо карма деди, аны кылмай албайм деди. Курсагын тойгоз деди, аны кыла албайм деди. Муну өзү берип, мына ушул садака таркат деди эле. Менен кедей эч ким жок деди. Өзүң бала чакаң менен жеп койсоң дагы ошол кылган иштарыңа кафарат болот деди. Урматтуу мусулман бир туугандар, эч бир дин мындай жеңилдик, мындай жумшактык бербейт. Бул окуя мына ошол эмне өзгөчө мага окшоп дин үйрөткөндөргө дагы бир эскертүү, пайгамбар сыяктуу бирөө бир күнөө кылып коюп, башка кылып коюп келгенде эмне оройлонуп кыйкырбастан пайгамбар мана күлүп, эгер жок дегенде бала чакаң менен жеп койчу, таза түгөгөн экенсинде эмне жылуу жүз менен колуна курманы карматты. Анын сыңарында анча-мынча дин үйрөткөндөр, анча-мынча мугалим болгондор, үй бүлөдө тарбиячы болгон аталар көбү эле орой болуп кыйкырып катый бербестен
бала чакага эмне даанышмандуулук менен, жумшактык менен, сылыктык менен күлүп тарбия берген болсок, ошол дагы оңолууга, өзгөрүүгө эмне болот, багыт берет экен. Биздин дин сылыктыкка, жумшактыкка чакырат экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Экинчи бир мисал бул мына ошол пайгамбарыбыз сахабалар менен отурганда бир бедиюн толук келтирип, мечиттин бурчуна сийип койгондо сахабалар баардыгы тура калып урабыз деп, пайгамбарыбыз бир чака суу куюп койгула таза болуп калат деп, жанакы тоолукту чакырып, бул жер Аллахны зикир кыла турган, намаз окуй турган жер, зара кыла турган жер эмес деп, жанакы маданиясыз тоодон келген, даараткананы билбеген адамга акырындап түшүндүрүп, намазды үйрөтүп жөнөтүп берди. Мына ошонун эмне намаз окуп, жанакындай туура жолго түшүп калды. Айтайын дегеним, динибиз бөлүнүп жарылууга, бирөөдү кемсинтүүгө, басынтууга эмес, ынтымакка чакырат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, анча-мынча биз билип алган маалыматтарыбыз менен, анча-мынча окуп алган маалыматтарыбыз менен мечитиңдин имамынын же жамааттын көз карашы сеникиге дал келбей аткан болсо, бир аз абайлаш керек. Динибизде эптеп эле ушу билген нерсеңди алып кеп, бул дамыла билбей тургансып, дамыланын жанына келип, дамылага жакыныраак экинчи катар, үчүнчү катарга тарабада келип алып, биринчи, экинчи тарабада амин деп кыйкырып, шумкар дамлага билгизип коеюн, тараба 8 рекет экенин деп, жанакы шумкар дамла билбей тургандай, бир ачылыш кылгандай кылбаңыздар. Сен билгенди дагы билебиз, сен билбегенди дагы билебиз. Бирок мына ошол эмне туурасы биз билген экендигин далилдеп берген кудуретибиз дагы жетет. Анча-мынча бир туугандарыбыз келип алып, оң жак сол жагыбызда туруп, амин деп кыйкырып, 8 рекеттен кийин чыгып кетип атат. Ал эми таравих намаз пайгамбардын доорунда 8 рекет окулгандыгы бул чындык, бирок Азирети Умардын доорунда 20 рекет болгондугу дагы чындык. Азирети Умардын доорунда 20 рекет болгондо бүгүн каршы болгондордун бирөөсү дагы жок эле, ошол доордо каршы болгондор дагы жок эле. Болбосо ошол Ибн Аббас тирүү болчу, Абдулла ибн Масуд тирүү болчу, Азирети Усман тирүү болчу, Азирети Али тирүү болчу. Пайгамбарыбыз үммөттүн эң илимдүүсү Азирети Али дейт. Азирети Али тирүү болчу. Азирети Умар бүгүндөн баштап мечитте окулат деди. Бүгүндөн баштап 20 рекет окулат деди эле. Азирети Али айтты: "Сен бүгүн мечиттердин чырагын жандырдың, нурдандырдың" деди. "Аллах Таала сенин кабырыңды нурдансын, Азирети Умар" деди. "Сен туура кылдың" деди. Анткени пайгамбардын доорунда тарабын ар ким үйүндө эле окуйт эле, а пайгамбар жок, уже адамдардын заряты азая баштады. Уже тарабы окулбай баштагандан Азирети Умар айтты: "Указ чыгарып койду. Бүгүндөн баштап мечитте окуйлу" деди. Бүгүндөн баштап 8 эмес 20 рекет окуйлу деди. Ошондо каршы чыксалар болот, пайгамбар 8 кылган, сен 12-ни каяктан алдың деп Азирети Умарга каршы чыксалар болот эле. Азирети Умар падыша болгон маалда айтты. Биринчи президенттикке чыгып, жана ант берип атканда: "Урматтуу жамаат, мана мен падыша болдум бүгүндөн баштап" деди. "Эгер туура жолдо баратсам" деди. "Эгер туура жолдо баратсаң, сени колдойбуз" деди. "О урматтуу жамаат, эгер мен туура эмес жолдо баратсам" дегенде, сахабалар турду дагы: "О Умар, оңдоп кое турган кылычыбыз бар адашсаң" деди. Ошол маалда эми бар болчу сага окшогон патриоттор. Как будто бүгүн Гуглдан үйрөнүп алып эле сен патриот дагы ошол Азирети Али менен Азирети Усман, Ибн Масуд патриот эмес, динге күйгөн жалгыз сен. Андай эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Билбегениңди, билбей атканың өкүнүчтүү, туура түшүнүңүздөр. Ынтымак баарынан жогору турат. Ыйманда, исламда Кудай Таалам кадамдарыбызды бекем кылсын. Мына ошол эмне кантип намаз окуп аткан болсок, кантип азан айтып, кантип орозо кармап аткан болсок, баардыгы эреже менен, Кур'ан, аят, хадис менен кетип атат. Мына ошого иншалла эми жанакы бардык эле нерседе бизди мажүрө, коркок, жанакындай бир ээрчиме, жетелеме бир сыпат менен анча-мынча бир туугандарыбыз сыпаттай бербесин. Мына ошол эмне кыйшайган жерде, туура эмес жеринде башыбыз кетсе дагы, өмүр бою зарашөткө жатсак дагы айта турган ачык эле айтабыз, жанакы жалгыз патриот, динге күйгөн сен боло бербегин. Мына ошол кыйшайган жеринде биздер айтканга бизде деле дук бар. Бардыгыбызда битте жан. Мына ошол корккон дагы, коркпогон дагы өлөт. Коркоктук бул жашооду узартпайт, баатырлык жашооду кыскартпайт. Аллах Таала ченеп койгон өмүр мен туулганга чейин жазылган. Мына ошого иншалла жамаат орозонун күнүндө ынтымак биримдикке келели. Бир жамаатта бир имам аркасында окуп аткандан кийин туура эмес пикирлерден абайлайлы. Субхана роббика роббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Жараткан Аллах Таала динибизди туура түшүнүп, туура үйрөнүп, туура жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Мусулмандар арасында ынтымак берсин, дүйнө элине тынчтык берсин, анын катарында мусулман өлкөлөрүнө тынчтык берсин, анын катарында алакандай болгон, бейиштей болгон биздин мекенибизге тынчтык берсин, өнүккөн, өскөн мамлекеттердин катарына кошсун, элибизге ынтымак берсин, биримдик берсин, асман жерден келген бали апаттардан сактасын, оору сыркоолордон сактасын. Өзгөчө мына жаандарды табиятыбызга, эгин талааларыбызга, дыйканчылыктарыбызга берекелүү кылсын. Жараткан Аллах Таала туткан орозолорубузду кабыл кылсын, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ушул берекелүү күндөрдө, түндөрдө тоболорубузду кабыл кылып, мындан аркы жашообузду Аллахым өзү буйругандай, пайгамбар көрсөткөндөй күнөөсүз жашаганды бардыгыбызга насип кылсын. Бирахматика я архамар рахим.